Кече 28 түнү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн 70 кызматкери милициянын кайгыл кызматынын имаратынын алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тараган. Анда чогулгандар мекеменин жетекчиси Айбек Жумакуловго карата нааразычылыгын билдирип жатканын көрүүгө болот. Алар жетекчилик менен иштеше албай турганын айтып, министр Улан Ниязбековду бул ишке көңүл бурууга чакырышкан. Азаттык медиа чогулгандар ички иштер министрлигине 7 пункттан турган кат жолдошконун жазды. Анда нааразычылыкка чыккандар мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар аткарылбай жатканын белгилеп, Жумагуловдун келишин талап кылышканы айтылат. 2 сааттай турган кызматкерлерге жетекчи келген эмес жана Ош шаардык милициясынын башчысынын орун басары Акылбек Бекешов кызматкерлерге жолугуп атайын комиссия ишти териштире тургандыгын айткан. Өлкө башчы Садыр Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында профессионалдык боксчу жана 2023-жылы бокс боюнча дүйнө чемпиондугунун коло медалынын ээси Мунарбек Сейитбек уулу менен жолугушту. Бул тууралуу кече 28 июлда президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Анда мамлекет башчысы спортчунун жетишкендиги ар бир кыргызстандык үчүн чоң сыймык болгонун баса белгиледи. Президент эми боксту жакшы билген ар бир кыргызстандык анын жеңиштерине кубанып, эл аралык жана дүйнөлүк турнирлерде анын мындан аркы жеңиштерине ишенерин кошумчалады. Ошондой эле Мунарбек Сейитбек уулуна Ош шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Белгилеп кетсек, кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу 96-жылы Ош шаарында тулган. Ал 8 жашынан баштап бокс менен машыгып, 2017-жылдан бери Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын мүчөсү болуп келген. Бүгүн 29 июлда Бишкектеги Дордой базарына бомба коюлганы туурасында кайрадан маалымат түшүп, элди эвакуациялап жатышат. Сверлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиргенде саат 10-12 чамасында Дордой соода борборундагы Алкам базарында жарылгыч зат коюлду деген маалымат келип түшкөн. Учурда соода жайынын тегереги корчоого алынып, жарандар эвакуацияланып жатканы айтылат. Эске сала кетсек, 21 июлда да Дордойдун ичиндеги Алкам базарында бомба бар деген маалымат түшүп, бирок ал тастыкталган эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы Жаныбек Абировдун Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу округу боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн берген арызын жумушчу топ карап чыгарын билдирди. Абиров шайлоого талапкер катары катышууга 28 июлда арыз берген. Жумушчу топ анын шайлоого катышуу арызы мыйзамга туура келери келбеси боюнча жыйынтык чыгарып сунуш бермекчи. Буга чейин БШКнын 2 мүчөсү шайлоо тууралуу мыйзамга таянып, шайлоонун кайра өтүшүнө себепчи болгон жаран талапкер боло албай турганын билдиришкен. Эске сала кетсек, аталган округтан депутат болгон Жаныбек Абиров быйыл март айында өзү катышкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык номер 26 Ленин бир мандаттуу округунда кезексиз шайлоо дайындалып, 28 майда өткөн. Бирок 2 талапкер добуш сатып алууга айыпталып, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Андан соң кайра шайлоо 10 сентябрга белгиленген. Учурда шайлоого катышуу үчүн 10 адам арыз берди. Талапкерлердин арызын алуу 10 августта аяктайт жана каттоо 20 августка чейин жүргүзүлмөкчү. Ички иштер органдарынан 137 кызматкерине ар кандай тартип жазалары берилди. Бул тууралуу кече 28 июлда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн Ички иштер министрлигинин жыйындар залында быйылкы жылдын 6 айынан ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча коллегиялык отурум болуп өткөн. Анда коомдук тартипти сактоодо жана кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү кемчиликтер үчүн 6 айдын жыйынтыгы менен 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилген. Алардын ичинен 63 жетекчилик курамда иштеген кызматкерлер болуп эсептелет. Коллегиянын чечимдерине ылайык айрымдары мурдагы берилген жазалар менен чектелди. Айрым жетекчилердин ишмердүүлүгү 9 айдын жыйынтыгы менен өтө турган отурумда карала тургандыгы белгиленди деп айтылат маалыматта. Бүгүн 29 июлга карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 42 тыйындан сатып алынса, 87 сом 99 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 94 тыйындан болсо, сатуу 98 тыйынга чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 96 сом 6 тыйындан болсо, 97 сом 6 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми Улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 64 тыйын деп көрсөтүлөт.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.